Саламатсыздарбы, урматтуу Кереге медиа каналыбыздын катталуучулары. Жакында аптап келе жатат. Адатта шаардыктар тоону көздөй качышат эмеспи? Кайда барып эс алууну билбей жатсаңыз, биз сиздерге жакшы жерди көргөзүп беребиз. Күмүшбулак эс алуу жайы Бишкек шаарынан 45 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шар аккан суунун жээгинде жайгашкан эс алуу жайынын сулуулугу көздүн жоосун алат. Шерине туулган күн өткөрөм дегендер үчүн мыкты жер экен. Боз үй, жыгач үй, суунун үстүнө салынган сөөрүлөр чарчаганыңды басып мээңди эс алдырат. Ден соолукка пайдалуу, протеинге бай, балыгын айтпай кетпесем болбой калат. Кыргыз эли 1000 уккандан бир көргөн артык деп бекеринен айтпаса керек. Бул эс алуу жайына жок дегенде бир келип кетиңиз деп кеңеш берет элем. Атың ким? Султан. Бул жакта сен ким болуп иштейсиң? Универсал, балык кармайм, элдер тейлейм. Анда ушул жак менен жакшылап тааныштырып кетпейсиңби бизди? Макул. Эки түр форель бар. Булар янтарный форель, сары, бияк радужный форель. Ушу бассейнден кармап, бияк алып келебиз. Бул жакка келесиң, ваннага салабыз. Сачок менен кармайбыз. Өлтүрүп анан балык тап келип бул жакка таразага тартабыз. Бияктан весин жазабыз ичине. Весин жазып алып кетебиз. Балык тап келип бул жерге тазалайбыз. Доска коюп үстүн кезип тустайбыз. Анан бияк алып келип, бияктан алып келип казанга куруйбуз. Казанга куруп, ак тарелкага салып, клиенттерге алып беребиз. Пиястан салып. Келген конокторубуз ушу турган домикке киришет же боз үйгө киришет, өздөрүнүн тандоосу менен. Ал эми бул жак эмне? Бияк терраса. Бул террасага 70ден ашык конок батат. Чоң тойдорду өткөзүшөт, тушотой, түштөндүрүү. Бул жакта летний тапчандар жайгашкан. Бул тапчан суунун үстүндө жайгашкан. Жайында ысыкта келип, үстүнө отуруп салкындап эс алып кетишет. Бул болсо биздин боз үй. Бияка ар кандай майрамдар тосушат, түштөндүрүү тозот, туулган күн тозот. Ал эми балыктан башка дагы кандай тамактарыңыздар бар? Бизде балыктын түрлөрү бар. Биринчиге шорпо бар, курдак, салаттар бар, салат цезарь, корейский, свежий, борсок, лепешка, компот, фри. И на заказ бүт тамактар жасай беребиз.